ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Biz tafsir sabağımızdan Naziyat Surесін оқып жатқанбыз. Мынау шул сүреден келіп тоқтаған аят قال الله عز وجل هل أتاك حديث موسى 15-ші аятқа келіп тоқтаған екенбіз. Аллах Таала бұл аятта о Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам саға Мусаның қауары келбеді еле дейді. Же болбосам о инсан, о адам баласы саға Мусаның қауары келбеді еле деп мынау шундай түрде дағы түшінсек болады бұл аятты. Аллах Таала Құранда бізге өткөнкі үмметтер туралы хабар берген. Құран-ы Кәрим бұл ақиқат кітап. Егер тарих туралы бізге Құран-ы Кәримде бір нәрсе айтылған болса, бір хабар берілген болса, бір хабар келген болса, өткен үмметтер туралы бұл ақиқат болып саналады. Анткени ошол хабарды, ошол өткен үмметтер туралы жана алардын пайғамбарларына қылған мамилелери туралы хабарды, же өткен үмметтер туралы болған хабарды бізге Аллах Таала хабар береді. Мынау шул аяттадағы Аллах Таала «Хәл атака хадису Муса» о Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам саға Мусаның хабары келбеді беле деп айтады. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға айтылған бұл хитаб, бұл айтылған сөз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі менен эле чектеле бербейді. Балким үмметіне дағы таандық. Же о инсан саға Мусаның хабары келбеді беле деп мына айтылып жатады. Муса алейхиссалам бұл атасы Имран. Имрандың баласы Муса. Пайғамбарлардың ең абзели жана Бани Исраилге пайғамбар қылып жіберілген пайғамбар елші болып саналады. Жана ошондой эле 5 улул азм болған пайғамбарлардың бири. Улул азм мынау ушул улул азм болып саналған пайғамбарлар 5-өө. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, Ибрахим алейхиссалам, жана Муса алейхиссалам, жана Иса алейхиссалам, жана Нух алейхиссалам. Мынау ушул пайғамбарлар улул азм деп аталат. Булар туралы Аллах Таала Құранда айтады: "Ва из ахазна минан набийина мисақахум ва минка ва мин Нухи ва Ибрахима ва Муса ва Иса ибн Марьям." Bir кезде biz пайғамбарлардан каттуу, мындайча айтканда biz bir кезде пайғамбарлардан ант уада алдық дейді. Жана сенден дағы, Нухтан дағы, жана Ибрахимнен дағы, жана Мусадан дағы, жана Иса ибн Марьямнан дағы ант уада алдық дейді. Мынау ушул аятта дағы улул азм болған 5 пайғамбардың баяны келді. Жана башка bir аятта Аллах Таала «Шара'a лакум минад-дини ма васса бихи Нуха валлазина ухайна илейка ва ма вассайна бихи Ибрахима ва Муса ва Иса». Нухқа шарият қылып берген динди, Нухқа осият қылған динди силерге шарият қылып бердік дейді Аллах Таала. Жана саға осият, саға вахи қылған нәрсені о Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам
ошол нерсенин дал өзүн Ибрахимге дагы, Мусага дагы, Айсага дагы осуят кылганбыз, вахий кылганбыз дейт. Ошол динди толук карманууда жана динди адамдарга жеткирүүдө. Мына ушул нерсени Аллах Таала динди толук карманууну адамдарга Аллах Тааладан кандай келсе дал ошондой жеткирүүнү ошол пайгамбарларына табыштап, пайгамбарларына тапшырып, алардан Аллах Таала ант угада алган экен. Мына ушул улул азм болгон пайгамбарлардын бирөөсү Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам тууралуу Кур'ан-ы Керимде башка пайгамбарларга караганда эң көп баяны келген. Мына пайгамбарлардын эң абзел пайгамбарлардын бири болуп саналат Муса алейхиссалам. Башка пайгамбарларга караганда Муса алейхиссалам тууралуу эң көп айтылган Кур'ан-ы Керимде. Мына алымдар айтышат, тафсир алымдары Муса алейхиссаламдын баяны Кур'ан-ы Керимде 136 жолу келген деп айтылат. Хал атака хадису Муса. Муса алейхиссалам Кур'ан-ы Керимде көп айтылган деп айттык. Бул киши яһудилерге пайгамбар болуп келген. Муса алейхиссаламдын баяны келүүсүнүн себеби Кур'ан-ы Керимде башка пайгамбарларга караганда эң көп айтылганы, мунун себеби Мадинада яһудилер жашашат болчу. Яһудилердин Бани Курайза, Бани Кайнука, Бани Надыр деген урулар болгон. Мына ушул яһуди урулар болгон. Аларды исламга чакырууда дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муса алейхиссалам тууралуу, Иса алейхиссалам тууралуу аларга түшкөн аяттарды айтат эле, аларды мына ушул негизде динге чакырат эле. Ошондуктан Аллах Таала бул аятта угуучуну бир өзүнө тартуу максатта, угуучуну угуп турган адамды бир шыктандырган максатта халатака хадису Муса. О инсан баласы, же о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага Мусанын кабары келбеди беле дейт. Кур'ан-ы Керимде айттык, Муса алейхиссаламдын баяны өтө көп зикир кылынган, өтө көп баяндалган. Калай берсе Муса алейхиссаламдын жаштыгынан тартып пайгамбар болгонго чейинки жана пайгамбар болгондон кийинки даваты Бани Исраилде ошол дават кылганы тууралуу өтө көп орундарда, өтө көп сүрөлөрдө айтылган. Эми Муса алейхиссалам Фираун заманын, Фираун доорун жана ошондой эле Фираундан кутулгандан кийинки эки этапты жашап өткөн пайгамбар болуп саналат. Фираун заманында Фираундун Бани Исраилге кылган мамилесине жана Фираунду дават кылганы, динге чакырганы, бул ошол Фираундун заманындагы жашоосу болсо, бул биринчи мархала, биринчи этап. Ал эми экинчи этап бул Фираундан Бани Исраил кутулгандан кийин, Фираунду Аллах Таала деңизге чөктүрүп жибергенден кийинки Бани Исраилди ошол Аллахтын динине дават кылганы жана Бани Исраилдин Муса алейхиссаламга кылган мамилеси, мына ушул эки этапты жашап өткөн пайгамбар болуп саналат. Муса алейхиссалам хал атака хадису Муса. Муса алейхиссалам эң абзел пайгамбарлардын бири деп айттык. Кийинки аятта изнада раббуху бил вадил муқаддаси туа. Бир кезде аны Раббиси ыйык Туа өрөнүндө чакырды дейт. Ыйык Туа өрөнүндө Раббиси ага сүйлөдү дейт. Туа деген бул ыйык бир жер. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала ванадайнаху мин жаниб турил аймани ва қаррабнаху наджия. Биз аны Тур тоосунун жанынан, оң тарабынан аны чакырдык, ага сүйлөдүк, жана аны өзүбүзгө жакын алдык дейт. Туа өрөнү бул Тур тоосунун этектери. Бир өрөн, бир суу аккан, суу мындай суу аккан, суулар агып турган, жана ошондой эле Тур тоосунун этектери түздүк, тегиздик болуп саналат Туа өрөнү. Мына ушул жерге Муса алейхиссаламды Аллах Таала чакырган. Мына ошол жерге барып Аллах Таалага ибадат кылып, Муса алейхиссалам ошол жерден Торатты алып келген. Жана мына ошол жерде
эмне үчүн ыйык болуп саналгандыгынын себеби ошол жерде Аллах Таала менен Муса алейхиссалам сүйлөшкөн. Мына аят далил «Изнадаху раббуху бил вадил муқаддаси туа» бир кезде анын Раббиси, Мусанын Раббиси Туа өрөнүндө аны чакырды дейт. Мындайча айтканда сүйлөдү дегени. Аллах Таала менен сүйлөшкөн пайгамбар, эч бир ортомчусуз сүйлөшкөн пайгамбар Муса алейхиссалам болот. Ва каллама Аллах Муса таклима. Аллах Таала Мусага сүйлөдү деген аят келет. Мындан билебиз, Аллах Тааланын сүйлөө сыпаты бар экен. Аллах Таала сүйлөйт өзүнүн улуулугуна ылайык. Кээ-бир адашкандар Аллахтын сүйлөө сыпатын жокко чыгарат. Албетте бул туура эмес. Ахлус сунна вал жамаа акыйдасы боюнча Аллах Таала сүйлөйт, Аллахтын сүйлөөсү өзүнүн улуулугуна ылайык. Аллах Таала ошол үн менен Муса алейхиссаламга эч бир ортомчусуз сүйлөдү, бирок көрүнбөстөн. Мына ошол аяттагы далил экен, Аллах Таала Муса алейхиссаламга сүйлөгөнү жана Аллах Тааланын сүйлөө сыпаты бар экендиги. Мына Аллах Таала ошол Тур тоосуна барган кезде, ошол Туа өрөнүнө барган кезде «Фахлана алейке иннеке бил вадил муқаддаси Туа» деген. О Муса, эми бут кийимиңди чечип кирген бул тарапка, бул сен ыйык Туа өрөнүндө турасың деп айтылган Таха сүрөсүндө дагы. Аллах Таала Муса алейхиссаламды ошол Фираундун жамандыгынан, капырлардын жамандыгынан коргоп койгон жаш кезден эле. Муса алейхиссалам Фираундун колунда чоңойгон, кол астында чоңойгон, анын сарайында чоңойгон. Кийин анан Муса алейхиссалам чоңойгондон кийин Фираундун уруусунан болгон бир кишини өзүнүн уруусуна болушуп, өзүнүн уруусунан болгон бир кишиге болушуп, Фираундун уруусу Кыптыйлар болгон. Ал эми Муса алейхиссалам Бани Исраилден чыккан. Ошол Бани Исраилдеги бир киши менен Кыптыйлардын ошол бир киши урушуп калганда, өзүнүн уруусундагы кишиге болушуп, аны бир уруу өлтүрүп койгон. Анан ал жерден качып, анан Мадиян деген жерге кеткен. Ошол жерде Муса алейхиссалам бир 10 жылдай турган, 10 жылдай Фираундун аскерлери муну издеген. Издеп баштаганда Муса алейхиссалам шаардан чыгып кетип, анан Мадиян деген жерге барып, ошол жерде Шуайб деген кишинин колунда иштеп, ошол жерде эмгектенип, ошол кишинин кызына үйлөнүп, анан 10 жылдан кийин Муса алейхиссалам кайра Мисирге кайтып келген. Муса алейхиссалам ошол адамды өлтүрүп койду да. Эми ошол Мисирдин закону боюнча, мындайча айтканда, Фираун ошол мыйзамы боюнча 10 жылдан кийин кылмыш жабылып кете турган болгон да. 10 жыл эгер өткөн болсо ошол кылмышка, ошол кылмыш жабылып кете турган болгон, ошол иш токтотула турган болгон. 10 жылдан кийин Муса алейхиссалам кайтып келет. Анан Аллах Таала анан жолдо Муса алейхиссаламды ошол Туа өрөнүнө чакырып айтат: «Изхаб иля фирауна иннаху тага». О Муса, сен о Фираунга баргын, ал чектен чыгып кетти дейт. Мунун кыссасы бул жерде өтө кыска берилген. Мунун кыссасы ошол башка сүрөлөрдө өтө көп айтылган. «Изхаб иля фирауна иннаху тага». Фираунга баргын, ал чектен чыгып кетти дейт. Чегинен чыгып кетти дейт. Чегинен кандай чыккан? Фираун ана айтты: «Уана раббукумул а'ла» деген да. Мен силердин эң жогорку, эң улуу Раббиңер боломун деп айткан. «Изхаб иля фирауна иннаху тага». Фираун ким? Фираун бул Мисир падышаларына айтылган бир лакап. Азыркы кезде биз президент деп атайбыз, туурабы? Эл башчыларын президент деп атайбыз, же премьер-министр деп атайбыз, же вазир деп атайбыз. Премьер-министр деп атайбыз, же президент. Ошол азыркы замандын тили менен айтканда, ошол замандын президенти болгон да. Муса алейхиссалам жашап турган, келген замандын президенти болгон, же премьер-министр болгон. Мына ушундай сөз. Муса алейхиссалам заманында Мисирге келген, ошол Мисирде турган падышалар ошол Фираун деп аталчу. Фираун деп аталчу. Фираундан кийинкилер пайгамбарыбыз саллаллаху Муса алейхиссалам заманында ошол Фираун деп аталчу.
Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында болса, андан кейін Муқавқис деп аталынған. Муқавқис деп аталынған падишалар, Мисырдың падишалары. Мисал үчүн Перстің падишалары дагы өзүнүн заманында Кисра деп аталған. Фирауун дагы бир чектен чыккан бир фираундардын, бир падишалардын бирөөсү болгон, бир президенттердин бирөөсү болгондо, ошол өзүнүн заман, азыркы заман менен, азыркы замандын тили менен айтканда. Ошол фираунду кээ бир алымдар, тафсир алымдар ар кандай аттарды айтышат. Фираундун өзүнүн аты Валид ибн Райян болгон деп айтышат. Ар кандай сөздөрдү айтышат. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге Фираун деп айттыбы? Фираун бир чектен чыккан бир падиша болгон, өтө бир чектен чыгып кеткен. Ана Роббукумул а'ла деп чыкты. Мен силердин эң улуу, эң жогорку Раббиңер боломун деди. Анан Аллах Таала Муса алейхиссаламды чакырып, ага пайгамбарлыкты тартуулап, кала берсе анын агасы Харунга дагы пайгамбарлыкты берип, Аллах Таала жиберди. Муса алейхиссаламга айтты: "Изхаб иля фирауна иннаху тага." Же башка бир аятта: "Изхаба иля фирауна иннаху тага." Муса алейхиссалам менен Харунга да айтканда, экөөң барган Фираунга, Фираун өтө чектен чыгып кетти деп айткан. Муса алейхиссалам Фираунга Аллах Таала Муса алейхиссаламды жиберген вакытта Муса алейхиссалам айтты: "Мен жакшы сүйлөй албаймын. Мен жакшы айта албаймын, сөзгө келбей каламын" деп айтканда, мына агам Харун мага караганда жакшыраак сүйлөйт. Анткени Муса алейхиссалам сүйлөгөндө кекештенип сүйлөйт экен да. Кекештенип калат экен сүйлөгөн кезде. Мына Харун агамды жиберген, ал жакшы сүйлөйт мага караганда, жакшы бир нерсени түшүндүрүп берет дегенде Аллах Таала Харунга дагы пайгамбарлыкты берген. Тафсир алымдар айтат, кишинин өз агасына кылган эң сонун бир жакшылыгы мына ушул Муса алейхиссаламдын өз агасына кылган жакшылыгы дейт. Мына Муса алейхиссалам мына ушул орунда өзүнө дагы жана өзүнүн инисине дагы, баш айтканда агасына дагы пайгамбарлыкты Аллах Тааладан алып берди. Ошондон анан Аллах Таала "Изхаба иля фирауна иннаху тага." Экөөң эми баргын жанагы Фираундун алдына. Ал өтө бир чектен чыгып кетти дейт. Тага дегени чектен чыгып кетүү дегени. Иннаху деген ошол чектен чыгып кетүү деген өтө ашыкча болуп кетти дегени. Кээде бизде дагы туура эмес сөздү сүйлөп койсок, же бир туура эмес ишти жасап кое турган болсок, баланчы өтө чектен чыгып кетти дейбиз. Же мына ушул сөзүң өтө ашыкча болуп кетти дейбиз. Мына ушул Аллах Таала анан Фираунга Муса алейхиссаламды жана агасы Харунду жиберди. Мына ушундай залым падишага өзүнү Раббимин деп, мен Кудаймын деп айтып жаткан падишага Аллах Таала барып, ага факуллаху кауlan лаййина. Ага барып, факуллаху кауlan лаййина. Ага жумшак сүйлөгүн деди. Катуу сүйлөбөгүн деди. Мына ушул жерден бир пайданы алабыз. Даватчы киши, адамдарды жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган киши жумшак сүйлөөсү керек экен. Адамдарды дават кылган кезде жакшы, жумшак сөздөр менен чакырганга аракет кылуубуз керек экен. Мына Кур'ан-ы Каримде башка бир аятта айтылат: "Валау кунта фаддан гализал қалби ланфадду мин хавлик." О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгер сен катуу кол болгонуңда, копол болгонуңда сахабаларыңа, алар сенин айланаңдан кетип калмак дейт. Мына ошондуктан дават ишинде, мындайча айтканда адамдарды жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда жакшы сөздөр менен, жумшак мамиле менен чакыруубуз керек экен. Анткени жумшак сөз кишинин жүрөгүнү жылытат. Мына ушундай залым, жамандыктын символу болгон мына ушундай кишиге Фираунга Аллах Таала Муса алейхиссаламды барып, Харун экөөң жумшак сүйлөгүлө деди. Жумшак айткыла, жакшылыкча түшүндүргүлө деди. Мына Аллах Таала аны баяндап бизге факул халлака иля ан тазакка. Айте Мухаммад, айте Муса, сен тазаланууну каалайсыңбы, о Фираун? Сен тазаланууну каалайсыңбы? Бул жердеги тазалануу эмнеден тазалануу? Ширктен тазалануу. Таухидке келесиңби? Аллахты тааныйсыңбы? Мына ушул нерседе биз сага жардамчы болойлу. Бул ишиңден кайт, сен өзүңдү Кудаймын деп айтпа. Ошол Кудай бир гана илах, бир гана Аллах. Бул ишиңден кайт, бул ниетиңден кайт. Жүрөгүңдү тазала.
деп мына ушинтип Муса алейхиссалам Фирауынга дават кылды. Фирауынды дават кылды. Мына Аллах Таала өзүнүн нафсини тазалагандарды "Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha" дейт. Чындыгында өз нафсини ширктен, бидаттан, жаман иштерден, ыплас нерселерден тазалаган адамдар ийгиликке жетти дейт. Ал эми өз нафсин күнөө менен, ширк менен, бидат менен, жаман иштер менен, ыплас жаман адеп ахлактар менен бузган адам өз нафсини коркулду дейт Аллах Таала. Факул хал лака иля ан тазакка. Айт Муса Фирауынга, мен сени нафсиңди мындайча айтканда тазалаганга, жана сени тазаланууга, нафсиңди тазалануусуна, жана вахдияка иля раббика фатахша, жана сени Раббиңе багыттап коеюнбу? Нафсиңдин тазалануусуна, жана сенин Раббиң болгон Аллахка багыттап коеюнбу? Мына ошондо сен коркуп каласың дейт. Фираун өзүнү Раббимин деп айтты, рубубиятта Аллахка шерик кошту, ширк келтирди. Эң чоң ширк бул рубубияттагы ширк. Ким рубубиятта ширк келтире турган болсо, Аллахка капыр болду. Эми Фираун өзүнү Кудаймын деп айтты. Эч бир инсан Аллахтын бири экендигин, Аллахтын бар экендигин жокко чыгарбайт. Ар бир инсан ааламдарды, жерлерди, ушул бүткүл планетаны жана бардык көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерселерди Аллах жараткан деп ар бир инсан моюндайт. Аллахтын рубубиятын, Аллахтын рызкы берүүчү экенин, өлтүрүүчү экенин, тирилтүүчү экенин капырдагы жокко чыгарбайт. Ар бир инсан моюндайт. Бир гана фитраты бузулган, табияты бузулган, ниети бузулган, жүрөгү бузулган адам гана Аллахтын рубубиятын жокко чыгарат. Фитраты бузулган адам Аллахтын рубубиятын жокко чыгарат. Фираундагы мына ошолордун бири. Фитраты бузулган инсан эле, адам эле. Анан фитраты бузулгандан кийин анан мен Кудаймын деп чыкты. Кала берсе өзүнүн вазирине бир жолу айтканда, о Хаман бир бийик үй кургун, бир бийик имарат кургун, ошонун үстүнө чыгып Мусанын Кудайы ошол жерде мен сүйлөшүп түшөйүн деген. Анан адамдарды буйруп, ошол бүткүл шаарды көтөрүп бир бийик имарат курдурган. Анан ошол жердин, ошол бийик имаратка чыгып шан шөкөттөр менен. Анан ошол жерге чыгып кайра түшкөн, мен эч нерсени таппадым, ал жакта эч кандай Кудай жок экен менден башка деп айткан. Факул хал лака иля ан тазакка. О Муса барып Фираунга айткан, мен сени нафсиңди тазалоого жана Раббиңе багыттап коеюнбу? Нафсиңдин тазалануусуна жана Раббиңе багыттап коеюнбу деп атат. Жана фатахша, инсан Раббисин тааныгандан кийин, инсан ширктен тазалангандан кийин, инсан бидаттардан алыс болгондон кийин ал Раббисинен коркуп калат дейт. Фатахша деген коркуу деген. Эми хауф бар, хашия бар. Хауф менен хашиянын айырмасы бар. Хауф бул инсан илимсиз деле корко берет. Хауфта мындайча айтканда илим болбойт. Бул коркууда илим жок. Мындайча айтканда илим жок, ал хашия болсо илим менен коркуу дейт. Илимдин негизинде коркуу дегени. Ошондуктан Аллах Таала Куранда иннама яхшаллаху мин ибадихи улама, Аллах Тааладан эң корккондор булар алым уламалар деген. Иннама яхша. Хашия бул илимдин негизинде коркуу. Инсан хауф боло турган болсо, инсан кээде акыйкаты болгон нерседен деле, акыйкаты болбогон нерседен деле корко берет кээде инсан. Муну хауф деп коет. Бул илимсиз коркуу. Мында инсандын ошол табиятындагы коркууну дагы өз ичине камтыйт бул нерсе. Ал эми фатахша деген сөз бул ошол илимдин негизинде коркуу. Муса алейхиссалам Фираунга келип аны илимге багыттап жатат. Аллахты таанууга багыттап жатат. Раббисине багыттап жатат. Вахдияка иля раббик дегени сени Раббиңе багыттап коеюнбу дегени бул сенин Раббиңдин таухидине, Аллахтын бирлигине багыттап коеюнбу дегени. Инсан чыныгы түрдө Аллахты таанып билсе, Аллахтын таухиди жүрөгүндө бекем орносо, Раббисинен коркуп калат. Илимдин негизинде коркуп калат. Вахдияка иля раббика фатахша. Анан ар бир пайгамбар өз үммөтүнө келген кезде
Елдер пайғамбардан пайғамбарлығың чындық боло турган болса, ақиқат боло турган болса, бізге бір аят келтір деген. Бұл нәрсе өткен пайғамбарлардың да башына түшкөн. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге чейинки пайғамбарлардан деле мужиза талап кылышкан. Пайғамбарыбыздан деле Мекке мушриктери мужиза талап кылышты. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айды экиге бөлүп бер деген. Мына Кур'ан-ы Керимде аят бар: "Иқтарабатис саату ва иншаққал қамар." Қиямат жақында да ай екіге бөлінді дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың құдіреті менен айды шо бармағы менен, қолы менен да ишара кылып екіге бөлгөн. Айдың бір тарабы бір тоонун бір тарабына, айдың бір тарабы екінші бір тоонун бір тарабына өтіп қалған. Ошондай эле Муса алейхиссаламдагы Фираундун алдына барган кезде Фираундагы bir mucize көрсөт dedi. Егер сен Аллах Тааладан келген, ошол Кудайыңдан келген пайгамбар боло турган болсоң, пайгамбарлыгыңды далилдеп бизге bir mucize келтир, bir аят, белги келтир dedi. Фараху аятал кубра. Ал Фираун өтө bir чоң bir аятты көрдү да. Өтө bir чоң bir mucizаны көрдү. Ошондо дагы иманга келбеди бул. Ушундай жүрөгү катып кеткен эле муну. Эми Фараху аятал кубра. Musa aleyhisselamga Alloh taolo mucize, mundaycha aytganda mucizani berdi. Musa aleyhisselamga Alloh taolo bir tayaқты berdi. Bir daraqtan эле болгон bir бутагыны таяк кылып бергенде, ошол таягыны жерге таштаса, чоң bir жылан болуп калат эле. Кыймылдап, кичине bir жылан чоң жыланга караганда тез кыймылдайт го, ошондой тез кыймылдайт эле. Ал эми чөнтөгүнөн колун чыгарса, колу нур болуп, нурланып турат эле. Жана барас ак песке окшой эмес, колу нурланып турат эле. Мына ушул эки аят белгини, мужизаны берип, эки аят белгини берип, Фираунга жиберди. Фараху аятал кубра. Биз Фираун өтө бир чоң бир белгини, мужизаны көргөн эле. Муса алейхиссаламдагы Фираундун алдына жөн барган жок. Ошол таягыны көтөрүп барды. Таягы мужизе эле. Ошол таягыны жерге таштаса, жылан сыяктуу кыймылдайт эле. Ал эми колун чөнтөгүнөн чыгарса, чөнтөгүнөн бир колу нур болуп, жап-жарык болуп чыгат эле. Аллах Таала мына ушул нерсе менен жиберди. Эми Муса алейхиссаламдын заманында сыйкырчылык аябай өнүккөн. Сыйкырчылыкты Аллах Таала кайсы нерсе жалган, кайсы нерсе акыйкат, мына ушул нерселер адамдар ажырата албай калган. Ошондуктан Муса алейхиссаламды дагы сыйкырчы дешти. Сыйкырчылык эмне, чыныгы пайгамбарлык эмне, мына ушуну айырмалап берүү максатта Аллах Таала Муса алейхиссаламды жана пайгамбарларды жиберип турду. Эң көп келген пайгамбарлар дагы ушу Бани Исраилге келген. Жана ошондой эле Иса алейхиссаламдын заманында дагы медицина илими аябай өнүккөн. Ошол замандагы биздин азыркы тил менен айта турган болсок, врачтар, ошол замандагы медицина алсыз болуп калган Иса алейхиссаламдын алдында. Иса алейхиссалам сокур адам төрөлсө, мындайча бир сокур адам сокур болуп төрөлгөн балдарды, же адам сокурларды, жана пес оорусу менен ооругандарды мындай сылап койсо, түзөлүп калат эле, айыгып кетет эле. Сокурлуктан мындай сокурлугу айыгып кетет эле. Же bir pes оорусу айыкпай турган оору, сокур оорусу дагы, сокурлуктагы бул айыкпай турган оору болуп саналат. Ошолорду сылап койсо, айыгып кетет эле. Жана кабырдын алдына барып, ошол кабырдагы адамга сүйлөп, чыккын о баланчы кабырыңдан десе, ошол инсан канча жыл кабырда жатканына карабастан, Аллахтын ызны рухсаты менен, каалоосу менен ошол инсан кабырдан тирилип басып чыгып кетет эле. Жана ошондой эле лайдан куш сыяктуу бир нерсени жасап, анан ошону мындай деп үйлөп койсо, ошол лайдан жасалган куш болуп асманга учуп кетет эле. Мына Иса алейхиссалам заманында дагы Аллах Таала Иса алейхиссаламдын ошондой мужизалар менен кубаттап койду. Пайгамбарлыгын далилдеп койду. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында дагы адабият илими, мындайча айтканда, чечендик, көркөм сөздүк деген нерсе аябай өнүккөн. Фасаха деп коет эми бул нерсени. Мына قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا дейді. Айты Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, инсандар менен жиндер бірігіп, мына ушул Құрандай бір китеп келтірүүнү кааласа, Құрандай китеп келтірүүнү кааласа, эч качан келтире алышпайт дейді. Эгер алар бири-бирине жардамчы болушса дагы дейді. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында дагы акындар, ошол ыр токуп айткандар аябай күчтүү эле. Азыркы биздин акындар ошол түнү уктабай жазган ырыны алар. Алар өлүп жатып айтат эле. Жан берип жатып айтат эле. Ушунчалык деңгээлде адабият өтө бир жогорку деңгээлде өнүккөн болчу. Ошол заманда Кур'ан-ы Керим келип барын алсыз кылып койду. Кур'ан-ы Керим мужиза бир китеп. Кур'ан-ы Керимди ошол замандын да окуган, ошол замандын акындары карап туруп, көрүп туруп, окуп туруп, бул адамдын сөзү эмес деп айтышты. Алсыз калтырып койду. Анан аят белгилер менен Муса алейхиссалам Фираунга келди. Фираунга өтө бир аят, чоң бир мужизаны көрдү. Анан бул мужизалардан, бул аят белгилерден Аллахка иман келтирген адам гана бир ибрат алат, бир сабак алат. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Аллахтын аят белгилеринен жана эскертүүлөрүнөн, Аллахтын аят белгилери жана эскертүүлөрү иман келтирбегендерге эч кандай пайдасы жок дейт. Иман келтирбеген адамдарга эч кандай пайдасы жок дейт. Эч кандай алар иманга келбейт. Иннама тунзиру ман иттаба'a зикра ва хашия рахмана бил гайб. Мына ушул эскертмелерден ким Куранга эрчиген болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эрчиген, Куранга эрчиген, жана Раббисинен кайыптан корккон инсан гана бир ибрат алат, бир сабак алат, бир эскерме алат дейт. Ошол Муса алейхиссалам алып келген аят белгилерди көрүп дагы, мужизаны көрүп дагы Фираун тоң боюндук кылды, текебер болду. Факаззаба ва аса, жалганга чыгарды, жана баш ийбеди, күнөөкөр болду. Мына Аллах Таала жогорку аятта айтты го, биз ага өзүбүздүн аят белгилерибизди көрсөттүк Фираунга дейт. Аллах Таала эч качан бир үммөттү тарыхта азаптаган эмес, аларга далил тургузбай туруп, аларга мужизалар келген, пайгамбарлар келген, андан кийин алар эч бир моюн сунбай койгондо, ошол ширктен кайтпай койгондо, текеберликтен кайтпай койгон кезде анан Аллах Таала аларды азап менен алган. Ошол Муса алейхиссалам келген вакытта Фираун эмне талап кылды? Мужиза талап кылды деп айттык. Муса алейхиссаламдын пайгамбарлыгын, элчилигин жокко чыгарды, жана Мусаны сыйкырчы деп айтты. Инна расулакумуллази урсила илейкум ламажнун. Силерге жиберилген пайгамбар о Бани Исраил. Бул жинде экен деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы мына ушундай сөздөрдү айтышкан. Жинди, акын, сен өзүңдүн токуп атасың о Мухаммад деп мына ушундай сөздөрдү айтышкан. Муса алейхиссаламга дагы айтышкан. Муса алейхиссаламдын дааваты менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дааваты элди иманга чакырганы мындай окшоп кетет көп орундарда. Анан Муса алейхиссалам ошол аят белгилерди, Фираун ошол Муса алейхиссалам алып келген мужизаларды, аят белгилерди көрүп дагы иманга келбеди. Сумма адбара ва яса, жүз буруп кетти, жана аракет кылды. Аракет жасай, Мусага каршы чыгууга аракет жасай баштады. Фахашара фанада, анан баарын топтоп, бүт кызматчыларын, аскерлерин, бир элдерди топтоп анан кыйкырып айтты. Факала ана раббукумул а'ла, мен силердин Раббиңер боломун деп айтты. Мен силердин рызкы берүүчүңөр, өлтүрүүчүңөр боломун деп айтты. Мен силердин Раббиңермин деди. Эми инсан Раббимин деп айтуусунан уялыш керек да инсан. Бул инсандын фитраты дагы, табияты дагы өзү негиз бул нерсеге жол бербейт. Кайсы инсан айта алат? Мен рызкы беремин деп. Кайсы инсан айта алат? Акысы бар, мен асман менен жерди жаратканмын деп. Ар бир инсан моюндайт. Асман жана жерди, бүткүл ааламды Аллах жаратканын. Ар бир инсан Аллахтын рубубиятын жокко чыгарбайт, ырастайт, тастыктайт. Бир гана фитраты бузулган инсан гана Фираунга окшогондор. Ушулар гана жокко чыгарат. Ана раббукум а'ла, мен силердин эң жогорку Раббиңер боломун деди. Айтат эле да: "Я кауми алайса ли мулку Миср ва хадихи ал-анхар тажри мин тахти афала тубсирун?"
о коом, о елдер, ол Мисирдин мүлкү, Египеттин ошол азыр Египет деп аталат го. Мисирдин мүлкү. Жана ол астымдан агып турган дарыялар. Мен астымдан агып турган Нил дарыясы. Ушу менин мүлкүм эмеспи, мага таандык эмеспи, көрбөй жатасыңарбы деген. Ошол дарыянын үстүнөн эле сарайларды куруп алып, анан муну менин мүлкүм деп айтып чыккан да. Менин мүлкүм деп айтып чыккан. Ам ана хайрун мин хазаллази хуа махин ва ла якаду юбин. Мен жакшымынбы же мына ол кекеш жакшыбы деп атат да. Муса алейхиссалам сүйлөгөндө кекештенип сүйлөйт экен. Мусага мону кекештенип сүйлөгөн бул Мусага караганда мен жакшымын го деп атат. Муса алейхиссаламды өтө бир төмөнгө уруп атат. Аллах Таалага пайгамбар жиберди. Муса алейхиссаламды жиберип жатып, ага аят белгилердин кошуп, мужизаларды кошуп жиберди. Мына Аллах Тааладан келген акыйкат, мына ушуларды көрүп иманга кел, өзүңдүн напсиңди тазала, ширктен кайт, өзүңдү Раббимин деп айтпа, Кудаймын деп айтпа. Деп мына ушундай нерселер менен Аллах Таала өзүнүн пайгамбарын Муса алейхиссаламды Фираунга жиберди. Анан Фираун кыйкырып, мына башка сүрөлөрдө дагы ар бир сүрөлөрдө, мына Кур'ан-ы Керимде көпчүлүк сүрөлөрдө Муса алейхиссаламдын баяны, окуялары келет да. Эми Фираун чыдабай кетип сыйкырчыларды жыйнагыла дейт. Өтө көп сыйкырчылар жыйналат. Кээ бир тафсирлерде келет 70 000 сыйкырчы келет дейт. Анан алар дагы таяктарын таштайт, Муса алейхиссалам дагы таяктарын таштайт. Буга Касас сүрөлөрүн иншалла тафсирлерин окуганыбызда толугураак, кеңирээк токтолгонго аракет кылабыз. Анан ошол алардын таяктары дагы жылан сыяктуу кыймылдайт. Бул гипноз да, адамдардын көздөрүн гипноздоп коет. Мындайча айтканда, боеп коет да, сыйкырчылык өзүнүн заманы менен. Ошол убакта дагы сыйкырчылык аябай өнүккөн деп айттык Муса алейхиссалам заманында дагы. Алар ошол сыйкырчылар, Фираун топтоп келген сыйкырчылар терини ошол жыланга окшотуп жасап, ошонун ичине сымапты куюп коюп, тафсир алымдар айтат. Анан күнгө таштаганда, мындай таштаганда ал кыймылдайт экен да. Аллах Таала Муса алейхиссаламга чыныгы түрдө эле мужиза менен жиберди. Таягын таштады, ошол таягы жерде кыймылдаган жылан болот эле. Чоң жылан болот эле, бирок ал кыймылдаганда жана кичине жылан кандай тез кыймылдайт, ошол сыяктуу кыймылдайт эле. Анан көп адамдарды чакырды да. Ызы чуу салыш үчүн Фираун көп адам, Муса алейхиссалам жана Харун экөө эле. Анан бул аят мужизаларды көргөндөн кийин жана сыйкырчылар дагы ыйманга келди. Ошол эрте менен капыр болгондор, капыр болгон сыйкырчылар кечке барып туруп ыйманга келди. Анан Фираун баарыны ошол пальма дарагына, ошол курма дарагына асып баардыгын өлтүрдү. Сыйкырчылар таухидде өлүп кетишти. Ыйманда өлүп кетишти, ыйманга келишти. Анан Фираундан эч бир натыйжа чыкпагандан кийин мына Муса алейхиссалам келип даават кылдыбы? Даават кылды, кабыл албады. Аллах Таала тезинен эле Фираунду жок кылган эмес. Ушул факалана раббукум а'ла, мен силердин улуу бийик жогору Раббиңермин деп айткандан баштап фаахадахуллаху накалал ахират вал ула, Аллах Таала аны дүйнө жана акырет азабы менен алды деген аяттын ортосунда дейт тафсир алымдар. 40 жыл өткөн дейт. Факалана раббукум а'ла, мен силердин Раббиңермин деп айткан, Кудайыңармын деп айткан сөз менен Аллах Таала ошол Фираунду чөктүргөнгө чейинки аралыктагы мөөнөт 40 жыл болгон дейт. Аллах Таала 40 жыл убакыт берди. 40 жыл дагы өтүп кетти. Ошол 40 жыл аралыкта Фираун ыйманга келер бекен деген максатта Муса алейхиссалам биринчи алгач келип жумшак сүйлөдү, жакшы сүйлөдү. Андан кийин Аллах Таала бакаларды жиберди, кан жиберди, чегиртке басып кетти, кан басып кетти. Кан пайда болду. Бака басып кетти. Мына ушул аят белгилерди жиберген. Бул аят белгилерди жиберилүүсүнөн максат ошол адамдарды ыйманга келтирүү, ширктен кайтарып экен, нафсилери тазаланар экен деген максатта Аллах Таала жиберген. Анан Аллах Таала 40 жылдан кийин дагы эч бир ыйманга келбегенден кийин, андан кийин Аллах Таала аны дүйнө жана акырет азабы менен алып койду дейт.
дүйнө жана акырет азабы менен алып койду дейт. Бул айтылган окуяларда, Муса алейхиссалам жана Фираун ортосунда болгон окуяларда өтө бир чоң бир биз үчүн ибрат бар дейт. Инна фи залика ла ибратан лиман яхша. Мына ошол нерселерде корккон адамдар үчүн, илимдин негизинде, Кур'ан сүннөттүн негизинде корккон адамдар үчүн, аят хадистердин негизинде коркуп жашаган адамдар үчүн бир ибрат бар дейт. I'тибар, абур, мындайча айтканда, ибрат дегени бир орундан бир орунга өтүү деген. Бир жерден бир жерге өтүү деген. Корккон адамдар үчүн дейт. Муса алейхиссалам Бани Исраилге пайгамбар кылып жиберилди. Аллахтын буйругу менен Муса алейхиссалам Бани Исраилди алып Мисирден чыгып деңизге келген убакытта Фираун өзүнүн аскерлери менен кууп келди. Аллах Таала таягыңды деңизге ургун деди. Муса алейхиссалам Аллахтын кудурети менен деңиз экиге бөлүнүп, куп-кургак жол болуп, Бани Исраил ошол деңизден эсен аман өтүп кетти. Фираун анын артынан ээрчип кирип, аскерлери менен чөгүп кетти. Анан акырында ошол өлөрдүн алдында Фираун Аллахтын акыйкат экендигин тааныды, ла иляха иллаллах деп айтты. Бирок Аллах Тааланын бул иманын, бул ишенимин кабыл албады. Анан Фираунга дүйнө жана акыретте дагы азап болот. Азыр кабырында дагы азап бар, жана ошондой эле кабырда дагы азап бар. Фираун жана Фираунун аскерлерине, жана ошондой эле акыретте дагы эң катуу азапка киргиле деп айтабыз дейт. Мына азыр Фираундун өлүгү, деңизден табылган өлүгү ошол Франциянын ошол бир музейинде жатат дейт. Аллах Таала аны кийинки үммөттөргө үлгү болуш үчүн, сабак болуш үчүн, ибрат болуш үчүн сактап койгондугу дагы мына Кур'ан-ы Керимде башка бир аятта Юнус сүрөсүндө дагы айтылган. Муса алейхиссаламдын кыссасынан, окуяларынан, Муса алейхиссалам кыссаларынан биз көптөгөн пайдаларды алабыз. Көбүнчө Муса алейхиссаламдын дааваты менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дааваты, башына түшкөн нерселери окшошуп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Муса алейхиссалам жанагы бир кишини өлтүрүп коюп, Фираунун коомунан болгон бир кишини өлтүрүп коюп, шаардан алаңдап чыгып кеткени сыяктуу Муса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Меккеден хижрат кылган кезде Курайштен акырын жашырынып Мадинага хижрат кылды. Мына ушул орундары дагы, мына ушул тарыхый окуялар дагы бири-бирине окшоп кетет. Эми тарых Ибн Халдун айткандай кайталанып турат. Тарых кайталанып турат. Бул заманда, бул жашоодо Фираундар келе берет. Муса алейхиссаламга окшогон сыяктуу адамдар аларды акыйкатка чакыра берет. Баары бир кыяматка чейин бул динде акыйкатка чакырган, Аллахтын таухидин баяндаган, Аллахтын динде чакырган адамдар келе берет, боло берет. Качан бул нерсе түгөгөн кезде, бүткөн кезде бул дүйнө дагы бүтөт, кыямат болот дегени. Мына ошондуктан мына бул окуядан залым Фираун мына башына эмне түшкөндүгүн жакшы билип алсак болот экен. Аллах Таала аны жок кылды, жер менен жексен кылды. Мына ошондуктан биз бул нерселерден ибрат алып, сабак алып жашайт экенбиз. Эми Бани Исраил өзүнүн убагында Аллах Таала я Бани Исраил зкуру ни'мати аллати ан'амту алейкум анни фаддалту алейкум ва анни фаддалтукум алал аламин дейт. О Бани Исраил, менин силерге берген неаматтарымды эстегиле, мен силерди аламдарга фазилеттүү кылдым дейт. Бани Исраил чындыгында бул элден дагы өтө Аллахка ибадаткөй, өтө илимдүү алымдары дагы чыккан өзүнүн заманында. Жана өтө бир жамандары, жана өтө бир жүрөгү катып кеткен адамдар дагы чыккан. Көпчүлүк пайгамбарларды ушулар Бани Исраил ушу яхудилерге келген кезде, ушул яхудилер келген, ушулар өлтүргөн. Бани Исраил деген ошол Исраил бул ошол Якуб алейхиссаламдын лакабы. Якуб алейхиссаламдан лакабы болуп саналат. Бани Исраилде Аллах Таала өтө бир жүрөктөрү катып кетти дейт. Бул адамдардан дагы жакшы инсандар чыккан, жаман инсандар дагы чыккан да. Өзүнүн заманында буларды Аллах Таала аламдарга фазилеттүү кылган. Бирок өтө тоң моюндук кылышты, ширк келтиришти. Муса алейхиссаламга кандай жаман күндөрдү көрсөтүштү. Натыйжада
жакшылары жакшылыкка эле жетти, жамандары жамандыкка ошол жамандыктардын жазасын алды. Мына ошондуктан жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык болот. Баары бир акыбетте инсан жакшылыгы үчүн көп ажыр соопторго жетет, жамандык үчүн өз жазасын инсан баары бир алат. Мына ушул кыскасы иншалла кийинки сабакта калган аяттарды окуп үйрөнгөнгө аракет жасайбыз.